Тез деген сөздүн синоними? Бат. Эсимде жок. Чоң деген сөздүн антоними? Кичи. Кыргыз тилин жакшы деңгээлде билем деп эсептейм. Восклицательный знак. Кыргызчасын эсимден чыгарып койдум. Өкмөт мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тил билүү деңгээлин жогорулатуу максатында токтом кабыл алды. Токтом 2 этап менен ишке ашат. Алгачкысында орто деңгээлден кем эмес кыргыз тилин билиши керек. Ал эми экинчи этаптарында кийинки жылдары орто деңгээлден жогору болушу зарыл. Мындан улам биз жогорку кеңешке келдик. Эл өкүлдөрү кыргыз тилин канчалык деңгээлде билишет жана ошондой эле кыргыз тилинин эрежелери боюнча айрым суроолорду узатып көрмөкчүбүз. Сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу болот, Баяндоочу болот. Ошол ээси кандай сызык менен сызылат? Этот вопрос мен кичине түшүнбөй калдым. Түшүндүрүңүзчү дагы. Тез деген сөздүн синоними? Бат. Тез. Агай, сиз канчалык деңгээлде кыргыз тилин билем деп ойлойсуз? Кара сөз менен сүйлөгөн, ой жүгүртүү иштеринде энет тилди мен жакшы эле билем деп ойлойм, бирок кыргыз тилинин грамматикасын мисалы көпчүлүк айтып жүрөт да, грамматикасы орус тилинен да, англис тилинен да оор депчи. Негизи буну да биз ошол билим берүү тармагында ушуну бир байкаштырышыбыз керек да. Ошондуктан грамматика жагынан мен 100% же мынча пайыз деп билимдүү деп айта албайм. Мен да жаңылышамын, кемчилик кетет. А бирок ой жүгүртүү, аң сезим ошо энет тилине жеткирүү мен үчүн абдан жетиштүү деп ойлойм өзүм үчүн. Жакшы. Сүйлөмдүн ээси кандай сызык менен сызылат? Сүйлөмдүн ээси бир сызык менен алынат. Бир сызык менен. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу кандай сызык менен сызылат? Эки сызык менен сызылат. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдүн же сөздүн аягына кайсы белги коюлат? Белгиси коюлат. Тез деген сөздүн синоними? Бат. Жакшы деген сөздүн синоними? Жакшы деген азаматсың деген мааниде да айтса. Ал эми сиз канчалык деңгээлде билем деп ойлойсуз кыргыз тилин? Кыргыз болуп төрөлгөндө эми канча билимиге жараша билебиз да. Сүйлөмдүн ээси кандай сызык менен сызылат? Түз сызык менен сызылат. Тез деген сөздүн синоними кандай болот, агай? Бат. Азаматсыз. Жакшы. Жакшы деген сөздүн синоними? Жакшы деген Дурус, дурус, дурус деген сонун деген болот. Сонун деген сөз. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдүн же сөздүн аягына кайсы белги коюлат? Илеп белгиси коюлат. Бирок кургул эле мындай кыйкырык салып эле сүйлө деп мажбурлабай, ошого шарт түзүп берсек жакшы болмок да. Мектептен баштап, университеттерде өзгөчө башка улуттарга кайрылып деген ошол мындай оюн жүзүндө болобу, анан application интернет гаджеттерде, айпадтарда, телефондордо атайын программалар түзүп, электрондук цифровой форматта деген санарип жүзүндө кылсак, оюн жүзүндө болуп балдар үчүн, чоңураак адамдарга деген санарип жүзүндө программалар түзсөк жакшы болмок да. Ошондо ыңгайлуу кылып туруп, анан шарттар түзүп туруп, ошондон кийин талап кылсак бул туура болот. Негизи мен 4 мектепте окуп, 4 мектепте кыргыз тилинде окуу жүргүздүм да, негизи. Университетте орусча окуганбыз. Анан шаарда чоңойгондо башка улуттар менен аралашып сөзсүз түрдө эки тилдүүбүз. Сүйлөмдүн ээси кандай сызык менен сызылат? Зататоч негизгиси Сүйлөмдүн ээси кандай сызык менен сызылат? бир сызык менен. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу? Баяндоочу эки сызык менен болуш керек, эки сызык менен. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдүн же сөздүн аягына кайсы белги коюлат? Күчтүү сезим менен. Восклицательный знак. Восклицательный знак кыргызча? Кандай эле? Илеп белгиси. Тез деген сөздүн синоними? Ыкчам, ылдам, бар. Жакшы деген сөздүн синоними? Керемет, сонун, жакшынын синонимдерин айтсак. Татаал сүйлөм кайсы белги менен ажыратылат? Үтүр. Инек деген сөздүн синоними? Эсимде жок. Чоң деген сөздүн антоними? Кичи, жакын. Биз ушул маселени бала бакчадан башташыбыз керек да. Анткени ушундай темп менен кете берсек, 50 жыл, 100 жылдан кийин жагага жетпей дагы кыргыз тилин жоготуп жүрүшүбүз мүмкүн. Ошон үчүн мамлекет тарабынан, жетекчилик тараптан ошол кыргыз тилге тереңирээк көңүл бурулуп аткан бул абдан жакшы нерсе. Мен өзүм Нарында чоңоюп өскөм. Орто мектепти ошол жерден бүткөм. Нарында
кыргыз тилин жакшы деңгээлде билем деп эсептейм. Сүйлөмдүн ээси кандай сызык менен сызылат? Сүйлөмдүн ээси бир сызык менен сызылат. Сүйлөмдүн баяндоочу? Эки сызык менен сызылат. Чоң деген сөздүн антоними? Кичинекей. Күчтүү сезим менен айтылган сөз же сүйлөм аягына кайсы белги коюлат? Восклицательный знак. Кыргызчасы өзгөчө белги. Кыргызчасын эсимден чыгарып койдум. Туура айттыңыз. Тез жай. Рахмат. Ал эми агай, сиз канчалык деңгээлде кыргыз тилин билем деп ойлойсуз? Мен Бишкекте ИО мэр болуп турганда, мэрдин милдетин аткарчу болуп турганда барып кыргыз тест тапшыргам, мен эң жогорку алгам. С1 алгам мен. Тез деген сөздүн синоними? Бат. Жакшы деген сөздүн синоними? Абдан, жакшы, жаман. Жакшы, абдан, сонун. Татаал сүйлөм кайсы белги менен ажыратылат? Тире, үтүр белгиси. Инек деген сөздүн синоними? Уй.